Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов тууну өзгөртүүдө эл өкүлдөрү элдин мүдөөсүн эске алуу менен иш алып барышы керек дебедиби? Анан буга чейин эл өкүлдөрү элдин оюн, пикирин эске алдыбы? Өзү негизи практика мындай да. Кайсыл мыйзам болбосун, кайсыл бир сунуш болбосун, 3 окууда өтөт мыйзам. Биринчи окууда биз ылчам эле мындай бат эле өткөзүп коебуз. Анткени биринчи окууда бир дагы сунушуңду киргизе албайсың, бир дагы өзүңдүн суроо талабыңды айта албайсың. Бул жерде дагы ошондой болду, ачык айтыш керек. Бул жерде дагы биринчи окууда өткөзүп кое бергиле деп депутаттар жана авторлор суранды. Экинчи окууда бере турган сунуштарды бересиздер, айта турган сөздөрүңүздөрдү айтасыздар. Каршы пикирлер болсо, элдин кайсы каршы пикирлер болсо, ошолордун баардыгын бизге жайылтып айтып бергиле. Андан кийин ынан басаңар, анда каршы баса бергиле деп, мисалы бизди бир топ ушул авторлор бир топ депутаттарга ушундай сөздөрдүн пикирлерин айтты. В том числе бизге дагы биз дагы макул дедик. Макул, хорошо. Азыр биринчи окууда алайлы. Бирок силер экинчи окууга чейин жалпы эл менен баардык эл менен макулдашып, тийиштүү жерлерде конференцияларды, төгөрөк столдорду өткөзүп, ал эмес окумуштууларды, тарыхчыларды баардыгын алып келип туруп, бизге жана жалпы 7 миллион элге түшүндүрүп бергиле бул керек экен деп. Ынандырып бергиле. Андан кийин биз колдойбуз экинчи окууда деп, биз ушундай бир аванс менен биринчи окууда өткөздүк деп ачык айтайын да. Мен бүгүн 10 мүнөттүк өзүмдүн атайын убактымды алып, өзүмдүн пикиримди айтайын дедим эле. Бүгүн жетишпей калды. Мен ойлойм эртең айтсам керек. Менин жалпы бүгүнкү чыгайын деген бир өзүмдүн суроо талабым эмнеде болчу? Чоң суроого жооп берели. Эмне үчүн желекти алмаштырабыз? Чоң бир суроого жооп береличи, өзү үчүн, эл үчүн айтайлычы, эмне үчүн жооп беребиз? Эмне бизди түртүп атат? Эмне жагдай болуп атат муну алмаштырганга? Чоң бир аргументтердин бири жанагы желектин философиясы, түшүнүгүнөн эмес, визуализация жагын, анын көрүнүшү жагын алайлы. Бирден бир чоң аргумент алып келип атат. Бул күн карамага окшош деген. Биздин ошол төрага башка депутаттар сыртка чыкканда биздин айтып атат, силерде эмне күн карама көбөсө, эмне үчүн мындай кылып алдыңар дейт да. Мен бүгүн өзүм выступлениямда бирок сырларын пока чыгарбай турайын, эртең да айтып берейин. Мен ошол жерге толук түшүндүрүп берем. Бүгүн ал нурду алмаштырабызбы, нурун түздөйбүзбү, кыйшайтабызбы, рестайлинг кылабызбы, ботекс кылабызбы, койчуштоо кылайлы. Бирок анын өзгөртүүсү бүгүнкү күнү керек эместигин мындай түшүндүрмө катары бир өзүмчө эксперимент жүргүздүм. Атайын искусственный интеллектти дагы коштум бул жерге. Бир жакшы презентация даярдадым. Эгерде бул боюнча эртең чыгып калса, мен силерге маалымат катары берип коеюн. Ал жерде көрө аласыздар. Ошондо толук түрдө өзүмдүн пикиримди ошол жерден айтып бердим. Башкалар биздин желекти күн карамага окшоштурган болсо, сиз өзүңүз жеке окшоштура аласызбы? Сизге дагы күн карамага окшош көрүнөбүчү кандай? Кыска эле айтып берип коеюн. Планетада 8 миллиард адам жашайт. 8 миллиард адамдын 30 мамлекети кочевник же туркоязычный же КМШ мурдагы СНГда жашаган адамдар. Алардын саны 300 миллион. 300 миллион адамга бүгүн биздин флагты алып келип туруп көрсөтсөңүз, алар айтат, бул түндүк экен, бул күн экен деп айтат. Калган 7 миллиард 700 миллион адам аны 100 жолу баягы мен айткан нурун өзгөртсөңүз дагы, ал түндүк экен деп түшүнбөйт, анткени аларда түшүнүк юртта, түшүнүк түндүк деген жок. Биз логиканы жоготуп атабыз да. Биз 300 миллион адам итак эле түшүнүп атса, биз башкаларга түшүндүрөбүз деп 100 жолу кааласак дагы түшүндүрө албайбыз. Ал үчүн биринчи түндүк эмне дегенден башташ керек да. Ошондон айтат элем, бул өтө оор маселе. Биздин эң башкы ушул бул аргумент четке чыгып атат. Мен үчүн бул аргумент эмес болуп калды да. Себеби мен ошол изилдөөлөрдү жүргүздүм, изилдөөлөр негизинде айта алам. Бул аргумент болбой калды. Башка аргументти келтиришибиз керек анда, эгерде өзгөрө турган болсо.